Соответствие, шайкештик, дал келүү. Бул дүйнө өтө кызыктуу түзүлгөн. Руханий дүйнө андан бетер. Бул дүйнөдө баары бири-бирине шайкеш келет. Бир минуттага ойлонуп көр, Кудай бизге өтө акыйкаттуу. Биздин бакыт, биздин ден соолук, биздин достор, булардын баары биздин ички дүйнөбүзгө шайкеш келет. Же сен жашоо бизге карата адилеттүү деп ойлобойсуңбу? Эстеп жүр, ал дагы биздин ички дүйнөбүзгө шайкеш келет. Биз өзүбүздүн айланабыздагы дүйнөнү кандай көрөбүз, ошондой кылып түзүп алабыз. Сенин өзүңдүн айланаңдагы түзгөн дүйнөнүн себепчиси сен өзүң гана. Бардык сенин жетишкендиктериң сенин аракетиңе шайкеш келет. Бардык ийгиликсиздиктер сенин алсыздыгыңа шайкеш келет. Бул бири-бирине болгон көз карандылыкты сен түшүнсөң да, түшүнбөсөң да бардыгы шайкеш. Биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, жашоо образыбызга, ата-энелерибизге, жада калса улутубузга шайкешпиз. Айтып коюшат, ар бир президент өзүнүн элине шайкеш келет. Кандай эл болсо ошого жараша жетекчи. Ооба ошондой. Ар бир эл өзүнүн башкаруучусуна татыктуу. Ошондуктан эгерде сен жашоо образыңа шайкеш келбей атам деп санасаң, шайкеш болуш үчүн эмне кылышым керек деп ойлонушуң керек. Жана өзүң өзгөрүшүң керек. Дайыма күндө өзүңдүн каалоолоруңду, оюңду, сүйлөгөн сөздөрүңдү жана иш аракетиңе контролдоп тур. Алар негизги өзүң каалаган максатыңа багытталып турушу керек. Баары ушундан башталышы керек. Демек, дайыма оюбузду жана каалоолорубузду контролдоп турушубуз керек экен да. Бул аябай оор го деп өзүнүн күмөн саноосун билдирди Мехрон. Эми ал анча деле оор эмес. Жөн гана оюбузду, кылган ишибизди максатыбызга дал келип турганына көз салып турушубуз керек. Материалдык дүйнө менен руханий дүйнө гармонияда болуп турганына көз салып турушубуз керек. Биз жашообузду жакшырткыбыз келип атат жана максаттарыбыздын ишке ашуусун каалайбыз. Ойлорубуз, каалоолорубузга дал келип атканын карайбыз. Эгерде дал келбесе, китеп окуу менен, семинарларга, тренингтерге катышуу менен өзүбүздүн оюбузду өзгөртөбүз. Адам дайыма өзүнчө бирдемкелерди сүйлөп жүрөт, туурабы? Мисалы, скамейкага бир нече мүнөт отура калса эле, дароо ар кандай ойлор пайда болот. Анан ич күн сүйлөп баштайт. Эсинде болсун, ич күн биздин мээбиздин жол көрсөткүчү болуп баштайт. Ички үн биздин күтүүлөрүбүздү башкарат. Ошондуктан дайыма өзүңдүн ички үнүңдү туура багыттаганга аракет кылып жүр. Биз аны кантип жасайбыз? Устаттын оюна кууп жеткиси келгенсип Мехрон шашып сурады. Дайыма сенде негативдүү ойлор, күтүүлөр пайда болгондо өзүңдү колуңа ал. Келечеги үчүн корккондорун, жагымсыз кырдаалдар болбосо экен деп корккондорун, бирок бул коркуулар эч кандай негизи жок эле болуп калганын көптөгөн адамдар, даже Эйнштейн дагы айтышкан. Статистика боюнча самолетко отурган адамдардын 60-70%-ында жамандыкты күтүү эң негизсиз эле коркуу пайда болот. Ошондуктан ар бир жаман күтүүнү жакшы күтүүгө айландырыш керек. Супер позитивный болуш керек деп айтпайм. Даже супер позитивный адамда дагы жаман күтүүлөр болуп турат. Ошондуктан ойлор, сөздөр, иш аракеттер биздин кыялыбызга дал келиши керек. Күндө ага 1 саат убакыт бөлүшүбүз керек. Бүгүнтөн баштап өзүңдүн үстүңөн иште. Эч качан акчам жок деп айтпа. Эгер аялың акча сураса, сен акча жок десең, дүйнөң ошого шайкеш келет. Дүйнө биз эмнени айтсак ошого шайкеш келет. Баары шайкеш. Эгер күйөөсү король болсо, аялы королева. Күтүүнү өзгөртүүнү жалгыз гана жолу биз эмнеге жеткибиз келип атат, ошого шайкеш келишибиз керек. Ошону эсиңен чыгарба.